Арбаңыздар кыргыз элим, кайрадан амандашкан Айнура Миназарова. Бүгүнкү уктуруубузда маанилүү дагы эң сонун суроолордун үстүнөн сөз кылабыз. Үй бүлө дегенде эле ар бирибизге тиешелүү суроо эмеспи, анткени ар бирибиз үй бүлөдө төрөлөбүз, ар бирибиз үй бүлө курууга умтулабыз. Айтор биздин жашообуз толугу менен ушул үй бүлөнүн ичинде өтөт. Жаш жубайлар бала баш кошкондон кийин бир нече жыл айланбай балдар пайда болот. Балдарды тарбиялоо ар кандай көйгөйлөр келип чыгат. Кээде алардын жүрүш турушунан, жүрүм турумунан жат көрүнүш байкалса, бул сенин тарбияң, тарбиялабайт белең дейт. Кээде аларда бир жакшы нерселерди кылып, ийгиликтерге жетишип мактансак, менин уулум да, менин кызым да деп калышат. Анысы кандай? Чын-чынына келгенде үй бүлөдө баланы ким тарбиялашы керек? Бүгүнкү темабыз дал ушундай. Коногубуз бар. Коногубуз бактылуу үй бүлөлүк борборунун психологу Гүлжан Төрөбекова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Канча баланын ата энесисиз, апасысыз? 3 балабыз бар. Абдан баатыр эне болгонго аз калыптыр да буюрса. Кубанычтабыз. Гүлжан эжеке, бүгүнкү темабыз балдарды ким тарбиялашы керек? Үй бүлөдө чын эле кээде жумуштун көптүгүнөн же милдеттердин көптүгүнөн же бошобогондуктан улам баланын тарбиясы улам экинчи планга, үчүнчү планга жыла берет эмеспи? Бирок чын-чынына келгенде баланы ким тарбиялашы керек? Кимдин милдети бул? Атаныкыбы, эненикиби, кимдики көбүрөөк же теңме-теңби? Келиңиз ушул тууралуу сөз кылып кетсеңиз. Бала тарбиялоо. Бала тарбиялоо бул эмне? Буга биз кандайча көз караштабыз? Ал кайсыл жерден башталат? Ал кайсыл жерден бүтөт деген суроолор берилет да, же болбосо ойлор келет. Бала тарбиялоо бул кандай эненин милдети болсо, ошондой эле атанын милдети. Качан башталышы керек бул? Баланы тарбиялоо бул ар бирибиздин өзүбүздөн башталат. Үйлөнгөнгө чейин эле. Сен кандай өсүп атасың? Кыз киши кандай өсүп атат? Анан эми булар баш кошту. Жаңы түтүн булатышып үй бүлө башташты. Бала тарбиялоо деген бул таасир берүү. Биз кээде ойлоп кетебиз, бала тарбиялоо десе, кел мен балам бир 2-ге чыкканда же 3-кө чыкканда кичине акыл эси киргенде отуруп бир 10 мүнөт насаат айтамбы же 2 саат насаат айтамбы, бул убакыт, бул маанилүү. Мен баламды тарбиялап жатам деп. Бирок мен айтмакмын да, бала тарбиялоо бул балдарга таасир берүү. Биз балдарыбызга билип дагы, билбей дагы таасир беребиз. Бул биздин жашообуз. Ошон үчүн биз эмне деп айтабыз? Балдар ата эненин күзгүсү. Алар биздин аларга айтпаган сөздөрүбүздү, алар көрбөгөн кыймыл аракеттерибизди, биздин моралдык, этикалык жүрүм турумубуздун баардыгын чагылдырып турат. Үй бүлө бул баланын бүт эмгекке болгон, дүйнөгө болгон, келечектеги жашоого болгон көз карашынын калыптанган эң бир маанилүү жер бул үй бүлө. Ошол себептен атанын дагы, эненин дагы жоопкерчилиги өтө чоң бала тарбиялоодо. Мен айтмакмын, бул жерде эң мындай идеалдуу түрдө ата дагы, эне дагы бирдей таасир беришибиз керек. Анан биз үй бүлөдө балдарды тарбиялап атканыбызда өзүбүздүн жүрүм турумубузду дагы өзгөртүшүбүз керек. Мен мүмкүн мурда көбүрөөк өзүмдү контролдобосом, азыр балдарга балдар карап жатат деп өзүмдү контролдошум керек. Кээде баягы баланы тарбиялоо десе эле жазалаш керек, тыйыш керек, айтуу жерден айтыш керек, аны тартиптүү жүргөнгө үйрөтүш керек деген нерселер бар эмеспи? Тарбия дегенде эле эмнегедир бул сөз бизге мындай жазалоону ассоциация кылат да. Бирок ушул жөнүндө айта кетсеңиз, бул туурабы? Бала тарбиялоо десе эле бул жазалоо, бул тарбиялоо эмес. Бул дисциплина. Дисциплина бул тарбиялоонун, жалпы комплекстүү тарбиялоонун эле бир бөлүгү. Аны дагы туура колдонушубуз керек. Кайсыл жашынан дисциплина, жазалоо. Канча жашка чейин болуш керек, кандай түрдө болушу керек? Бул өзүнчө эле бир чоң суроо. Дагы бир нерсе, бала тарбиялоодо бул чоң чыгармачылык. Биз өтө чыгармачыл болушубуз керек. Мен айтып кетпедим, мына 3 балабыз бар деп. Ар бир үй бүлөдө ар бир балага өзүнчө көңүл буруу керек, өзүнчө бир өзгөчө мамиле керек. Мисалы үчүн чоң балабыз ушундай эле чоңойду, ортоңкусуна деле мындай мамиле жасоо деген болбойт. Анткени балдардын мүнөзү бар,
калыптанып атат, балдардын темпераменти бар, жаштык өзгөчөлүктөрү бар. Мунун баардыгын эске алып туруп мамиле кылышыбыз керек да. Мен бирок дагы кайталап айтуудан эч мындай чарчабайм да. Эң биринчи үй бүлөдө бала тарбиялоо ата эненин туура жашоосунан, туура жүрүм турумунан башталат. Көбүнчө баягы тарбия дегенде еврей эли менен жапондорду мындай үлгү катары көрүшөт эмеспи? Аларда мен ушундай жакшы балам кантип мындай жаман ишти кылып койду деп баланы колдоп, тескерисинче көтөрмөлөп, анын көп иштерди кыла алат экенине шыктандырат деп коюшат. Жапон эли болсо туура эмес деген сөздү таптакыр колдонушпайт дейт. Биздин тарбиябызда көбүнчө үлгү, улуу муунду үлгү кылабыз. Карасаң тигини, тиги кошунанын баласын карасаң, тигини карасаң деп салыштырып, тескерисинче мен айтат элем баланы мындай басынтып коебуз депчи. Ушул нерселер болбош үчүн, баланы дисциплинардуу да кыла алыш үчүн, анын артыкчылыктарын, анын күчтүү жактарын ача алыш үчүн ата эне кайсы учурдан баштап аны менен алектениши керек бала менен. Мен айтпадымбы, баланы тарбиялоо бул ата эненин өзүнөн башталат депчи. Мисалы үчүн карайлык, бала төрөлдү, өсүп чоңоюп келип атат. Анан ал 1 жашка келди, 2 жашка келди, кичинесинен алардын, мисалы үчүн сен айтып атасың, еврей эли, жапон эли кандай окумуштуулар дүйнөгө таасир берген, өзгөрткөн. Анткени ал үй бүлөдөн башталды. Аны кичинесинен эле карап көрсөңөр, мисалы үчүн 2 жашар бала сүрөт тартып келип чуркап келет. Ой, мен бул сүрөттү тарттым. Ошол убакта эне же болбосо ата эмне кылыш керек? Бир көп болсо жарым мүнөт убактын бөлүп эмне тартты? Ага көңүл буруу, аны сыйлоо. Ошол убакта бала өзүн маанилүү сезе баштайт. Өзүн өзү кабыл алуусу өсө баштайт. Анткени сен аны маанилүү сезип, ал менен бирдей деңгээлде мамиле кылып, ага суроо берип, аны шыктандырып, ой, сен жакшы тартыпсың, сен мындан да жакшы тарта аласың деп, бул бир кичинекей мисал келтирүүдө балада. Мындай нерсе кандай болуп калат? Сиздин жеке пикириңизде баланын башы чара, ары бойну, сен кийлигишпе, жок сен унчукпашың керек деп мындай бир тыюуларды коет эмеспизби? Мунун чеги канчалык деңгээлде туура? Биз көбүнчө кайдан келип чыгат, мисалы үчүн тартынчаак, уялчаак, элдин алдында ачылып сүйлөгөн балдар. Биз көбүнчө буну кичине кесинен эле тыйып коебуз да. Бала келсе, коноктор менен бирге отургузбайбыз, өзүнчө отургузуп коебуз, же болбосо ал маанилүү эмес депчи. Бирок дагы суроо берсең болот да. Качан ал бала маанилүү болот? Ооба. Ал бала ал төрөлгөндө, ал түйүлдүк болгондон баштап эле маанилүү. Анын ар бир кылып атканы, ар бир күнү, анын ар бир кыймыл аракети маанилүү деп ата эне ошондой мамиле жасаса, ал бала дагы өзүн маанилүү сезет. Ал өзүн өзү кабыл алуусу, калыптануусу күндөн күнгө жакшырып өсө баштайт. Чоң рахмат. Убактыбыздын ченелүүлүгүнө байланыштуу бул теманы дагы кененирээк ача албай калдык, бирок алдыда буюрса сөзсүз түрдө дагы кайтабыз. Бүгүнкү темабыз балдарды ким тарбиялашы керек? Эне канчалык деңгээлде тарбияласа, ата дагы ошончолук деңгээлде тарбиялашы керек. Бирок андан мурун алар өздөрүн тарбиялап, өздөрү үлгү, өздөрү үчүн эле таасир бере алчудай болушу керек. Эгер ата эне кандай таасир берсе, сен ага кандай жакшы сөздөрдү айтпа, бирок баары бир ошол таасирдин астында калат. Ошон үчүн айтат да, балапан уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат. Биздин сөздөрүбүзгө караганда биздин кылган иштерибиз аларга көбүрөөк таасир берет. Чоң рахмат. Не демекчибиз, ар бир ата энеге үлгүлүү күзгү болуп жүрө бериңиздер дейбиз. Ал эми коногубузга терең ыраазычылык айтабыз. Бактылуу үй бүлөлүк борборунун психологу Гүлжан Төрөбекова болду. Чоң рахмат достор, баардыгыңыздарга. Амандашканча сак саламатта калыңыздар. Ар бир бала бактылуу болууга татыктуу. Анткени ал бактылуу болуш үчүн бул дүйнөгө жаралат. Бактылуу кичинекей чүрпөлөр көп боло берсин.